Арашан эт май багытындагы жаңы кой породасы Кыргызстанда алгачкы жолу катталды. Бул тууралуу Айыл суу чарба жана региондорду өнүктүрүү министрлигинен билдиришти. Арашан породасын чыгарууда фермерлер 1977 жылы Гисар породасындагы кочкорду Тажикстандан алып келип, жергиликтүү кылчык жүндүү кой менен аргындаштырышкан. Кыргыз породасы аталган Арашан коюнун көлөмү чоң, денесинин түзүлүшү тыгыз жана сырткы келбети көрүнүктүү, сөөктөрү жеңил жана катуу, кочкорлорунун мүйүзү болбойт. 7-8 айлык козуларынын тирүү салмагы 48-61 килограммга жетет. Бир жылдыгы 60-78 килограмм, ал эми чоң койлорунун салмагы 109 килограммдан 177 килограммга чейин жетет. Өлкө аймагында кыргыз эт май багытындагы Арашан породасындагы койлордун жалпы саны 5800дөн ашат. Козуларынын болжолдуу баалары 1000 АКШ доллары, ал эми койлору 5000 АКШ долларына чейин бааланат. Бул Арашан эт май багытындагы жаңы кой породасын каттоо ишине 33 фермер жана илимий адистер активдүү катышып, авторлору аныкталды.